Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Жаратқан Аллах Тағалама шексіз мақтаулар болсын, жана шүкірлер болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға Алла Тағаламның салам салаваттары болсын. Мен атым Абдужапар Мамаджанұлы. 1971 жыл төрөлгөм. Мен ушул Кубанычбек Байкени тапканымдын себеби мен 2007 жылы катуу ооруп, өтө катуу оорудум. Көп жерлерге кайрылдым, эч кандай бир пайда көрбөдүм. Тааныштарымдан бирөөсү ушул Кубанычбек Байкемдин адресин берип, мен ушу кишиге келдим. Келип ушул босогодон аттап киргенде эле мен Кубанычбек Байкени көрүп туруп, менин жүрөгүмө Алла Таала бир кубаныч пайда кылды. Ушул киши менин оорума Аллахтын шифасы менен мага ушул киши себеп боло тургандыгы мен жүрөгүмдөн ушундай сездим. Бул киши менин диагнозумду койду. Анан сеанска калды. Мен ушул кишинин сеансында толук бир күн кечикпей, бир күн калтырбай келип катышып, Аллах Тааладан өтө сурайт элем. Жараткан, сен өзүңдөн башка эч ким мени аяктырбайт. Бирок себеп болуп Кубанычбек Байкенин эмеси менен мен ушунчалык адам болуп, мына кайра жакшы болуп, мына эсен аман, Кудайга шүкүр, азыр жумуш иштеп жүрөм. Мен Кубанычбек Байкеге келатканда жолдо келатып үйүнө баратканда айтат элем, мен өлүп калам, өлөм деп ойлойт элем. Бирок арадан 2-3 жыл өткөндөн кийин ошол жолдо мен баратып ыйлап өттүм. Эмнеге? Алла Таала мага мени өлтүрбөдү. Бирок мага Алла Таала бир эркек уулду кылды. Бир убактарда ушул көчөдөн өтөт элем, өлөм деп өтөт элем. О, жараткан, өзүңө чексиз шүгүрлөр болсун. Мына мен бүгүн айыгып, сиз мага белек кылып, жана эркек уул бердиңиз. Жараткан, өзүңүзгө мен чеги жок шүгүрлөрдү айтам. Мына Кудай буйруса азыр балам 13-14 жашка чыгып калды. Атыны балам төрөлгөндө эле мен дароо эле Кубанычбек Байкеге чалдым. Эркек уулду болдум байке. Атын өзүңүз коюңуз. Бул сиздин балаңыз. Дедим, атыны Кубатбек деп койду. Мына азыр Кудайга шүгүр жакшы. Үй бүлө менен тынч аман, ден соолугубуз жакшы, Кудайга шүгүр. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Жараткан Алла Таала Куранда айткан. Курандын 1-барагында айткан: "О момундар, биз Куранды силерге жардам катары жана шифа катары түшүрдүк" деген. Алла Таалага ыхласыңарды өтө бекем кармап, өтө ишенимиңерди өтө бекемдеп, жаратканга эч кандай бир эмеси жок, ишениш керек да, чындык бар жүрөктө, таза ишеним болуш керек. Алла Таала шифа берет. Курандын күчү менен дарыланган бул чет өлкөлөргө барып миллиондогон доллар менен аяк дарыланган да жетпейт. Бул эң бир Куранды жараткан Алла Таала бизге шифа катары, жардам катары түшүргөн. Биз ошого ишенели. Анан жараткан Алла Таалама шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Мен ушундай Кубанычбек Байкеме чың ден соолук, узун өмүр, үй бүлөсүгө бактылуулук, эки дүйнө бактылуулук каалайм Алла Таалама. Жараткан Алла Таалам Кубанычбек Байкемдин ишине ар дайым илгери кылыңыз. Ден соолугун бекем кылыңыз. Үй бүлөсүнө, небере чеберелерине, артынан жүргөн бардык балдарга Алла Таалам чын ден соолук, узун өмүр берсин. Аллахумма самиул алим. Аллаху акбар. Мен жүрөгүм өтө катуу ооруп, бүт барбаган больницалар калбады, кардиохирургия, бүт баарын текшертип, эч кандай диагноз кое албай коюшту. Бирок Кубанычбек Байкем менин жүрөгүмдүн
ооруган диагнозун таап, Кубанычбек байке мени анан дарылоого кабыл алды. Түндөсү уктачу эмесмин да. Түнү таң атканча давлением көтөрүлүп уктачу эмесмин да. Анан таңга маал уже мен кадимкидей эле уктачумун да. Мен кеч кирди, кечинде ооруйт элем, күндүзү жакшы болот элем. Анан Кубанычбек байкеден лечение алып бүтүп, анан мен барып өзүм текшеринген врачтарга текшерип көрдүм да. Көрсөм анан текшерип көрүп, каяктан лечение алдың деп сурады эле. Анан мен айттым, ошо сиз айткан эле дарыларды лечениясын алдым десем, вот видишь, ты же коркосуң сен. Мен айттым го жакшы болосуң, бирок мен Кубанычбек байкени айтпакан жокмун да. Айтпадым. Деги байкеден лечение алып келдим деп айтпадым. Бирок мен жүрөгүмдү кардиограмма коюп текшерип жүргөн, бирөөсү инфаркт, бирөөсү порок сердца деген ошолорго кайра барып мен текшеринип, мен таптаза чыктым да. Мына Кудай көрүп турат, угуп турат баардыгыбызды. Мен лично өзүм лечениядан кийин Кубанычбек байке 1 айдан кийин барып текшеринип көр деди. 1 айдан кийин ошол последний барган врачка барып текшеринип айтты. Вот деди, ал орус аял болчу да. Вот сен коркпуң го деди, жүрөгүң вот таптаза деди. Кардиограммадачы. Ага чейин мага диагноз койгон ал делечи, жүрөктүн ичинде бирдемелер көргөзүп, мына жеринде недостатка бар, туда-сюда деп. А мен болсо Кубанычбек байкеге келип сеанска отуруп, эми сеанс дегенсе эле ар кандай түшүнөт экендер, эми сеанс деген бул сеанс мечиттерде деле болот. Мисалы, мечитке барасың, ал деле жамаат дегенди түшүндүрөт да, жамаат дегенди түшүндүрөт да. Бул жамаат менен намаз окуу жана жамаат менен отуруп Аллахтан шифа тилөө. Мен 2007-жылы келгем. Мен азыр 54-кө чыгып атам. Мен стройкада иштейм. Мына кадимкидей мына өткөндө 5-этажга чейин мен бир мешок цементти желкеме таштап, мына жериме таштап көтөрүп чыгам. Эми отдышка болот. Любой таза киши деле отдышка болот. Бирок жүрөгүм оорубайт. А илгери ошондой нагрузка келдирсем, кичине эле нагрузка келдирдим, менин жүрөгүм лакылдап кетчү да, катуу согуп. Анан могу каптал менен, сол жак каптал менен жатсам, жүрөгүм катуу соккондо, могу кабырга ооруп калат эле. Эртең менен турсам, мындып калсам уже как будто бирөө ургандай ооруйт элечи. Мына Кудайга шүгүр жакшы, эсен аман. Азыр мен өзүм эми анча-мынча спорт менен башка, азыр деле кадимкидей эле эмелерин жасайм. Бирок Кудайга шүгүр. Эч кандай жалып жок да. Ден соолук Кудайга шүгүр. Мен Кубанычбек байкеден 2007-жылы келип лечение алдым. Ошол жылдан бери мага бир ийне сайла элек. Бир ийне сайган жок. Мына бир ийне сайсам, мына Кудай көрүп турат. Больницага вообще барбайм. Эми анча-мынча кээде стромон, анча-мынча грипп сырып болгондочу. Бирок коронавирус болуп тегиши эл ооруду, мен ооруган жок. Мына Кудайдын сактаганы ушул да. Аллах хайрун хафизан ва хуар хамарахмир дейт. Алладан башка сакташууга эч ким жок. Мен коронавирус оорубадым. Бүт ооруштум ал. Мен 2006-жылы жүрөгүм катуу ооруп, анан өзүнчө уктап кеткенде уже как будто буту колумдан жан кетип, жана өлүп бара турган сыяктуу болуп эле жаным чыгып кетет. Ошо неме болот, паника пайда болот эле да, анын ордунан тура калып эле ошо менен эшикке чыгып алып эле басып жүрө береттим. Ал дибазол жанагы давлениянын дарылары эч ким жардам бериши эмес. Карвалол, жанагы валериан бүт баарын бериши да. Нитроглицерин берген. Анан мен алып келдим дарыларды. Кубанычбек байкеге көргөздүм, десем айтты, бирөөсүн да ичпе деди. Эй, коркпо деди. Аллах барганы ишенесиңби? Ооба. Адамзат ажалың жетсе өлө турганга ишенесиңби? Ооба, ишенем. Анда мооларыңды ичпе деди. Ошол боюнча мен дарыны ичтадым. Ошол карвалол бүт баарында. Нитроглицерин, ал нитроглицерин приступтардык экен да, мен аны билбей тилге асыга тиштап койсо тиштап коем. Ашказанымды оорутат. Валериянка ичип жүрдүм. Пустырника де ушундай көп жазып берди.
Анан ошолорду чыдадым мен мына Кудай сактасын. Бирок больницага барып бир ийне сайдырган жок. Мына 2007-жылдан бери жүрөм. 21 күн мен лечение алдым. Токмокто жашачу элем. Токмокко эртең менен турам, келем. Кайра түштөн кийин кетем. Ошентип мен эми ишенип ыхлас кылгандан кийин аны аткарыш керек да. Bir gün gelip anan bir gün mындай болуп калды. Ал уже кишинин көңүлсүзлүгү пайда болот да. Ишеним болуш керек. Жаратканга ишеним болуп. Мен андан кийин дагы канчанчы жылда 2014 экен. Bir түнгү саат 2'de койгон. Түнгү саат 2'de ойгондо ордумдан ушундай отурдум. Отуруп туруп анан оң жак каптал менен жатканда мен кадимкидей өзүмдү жоготуп бердим. Башым айланып, анан эртең менен турдум да балама айттым, балам, мен ушундай болуп атам. Анан резкий оңго бурулсам, жана жыгылып кала тургандай болуп, кол бут иштебей калат эле. Мен сразу чалдым байкеме, айтты, тез кел деди. Ошо күнү бардым, мага ошондо да жана глицин деген да ошондой дарылар жазып берди. Ал жардам берген жок, 2 күн жүрдүм үйдө. Врач жазып берди. Давлениең текшерди, нормальный давление. Анан жанагы дарыны колдонуп жүрдүм, болбоду. Кубанычбек байкеге чалсам, тез кел деди, келдим. Келдим мен Кубанычбек байкени менен саламдашкан жокмун. Мен келип сеанска отурдум. Сеанска отуруп жараткандан шифа тилеп отурдум. Кубанычбек байке сеанс бүткөндөн кийин киргиле деп, берки оорулар кирдилер, пациенттер. А мен ошо жерде туруп жанагыдай кылып жатсам башым тегеленген жок. Аялым айтты, мен башым тегеленбей кой десем, калып койчу деди. Ого дедим, мына жок. Мына жок дедим. Bir эле сеанста мен жакшы болдум. Мына былтыр тизелерим ооруп жүрдү. Быйыл күзүндө экен. Ошол Кубатбекке көз келдик, баламын көз келдик. Bir сеанска отуруп мен 2 тизем жакшы болуп чыгып кеттим. Мен Кубанычбек байкеге ар дайым айтам. Ой, сиздин мага чайыңыз эле жетет да. Мен чайга эле дем салып бериң болду дейм. Мен анын пайдасын мен билем да. Мен азыр деле айтам да, мага чайга дем салып бериң болду. Мага эң бир чоң таасир тийгизет да. Мен ошо чайды мен эч качан эми ичип жүргөм да, манча молдолор деле дем салып, аналардан ичип жүргөм. Бирок мен булдай чайды көргөн эмесмин эч жерде. Мен эч жерде көргөн жокмун, ичкен жокмун. Бирок мунун пайдасы бар. Неге дегенде Аллах Тааланын Кураны менен дем салынган да. Ага Кубанычбек байке эчтеге кошкон эмес. Ал жерде Аллах Тааланын аяттары бар. Ал аят керек болсо өлүмдөн да сактап калат. Туура. Жараткан Аллахтын колунда да бардык. Ошон үчүн ишеним болуш керек да. Бисмиллахиррахманиррахим. Бардык мактоолор, алкыштар жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Салам саламаттар пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга болсун. Бүгүнкү күнгө ушул 18 жылдан кийин шифа таап, айыгып кетип, бүгүнкү күнү ушул биздин YouTube каналга келип, өз ыраазычылыгын айтып билдирип жаткан Абдужапар деген инибиздин айткан ыраазычылыгына себепкер болгон табып катары өзүмдүн берген жардамдардын да айтайын. Бул жигит өзү дагы кандай акыбалда келгендерин баарын өзү айтып бериптир. Эми мен дагы бир толуктоо иретинде бул жерде мен айтып аткан нерсе бул мактануу эмес. Мен деген сөз жок. Бул жерде бир гана Кудай деген сөз бар. Кудай Тааламдын кудурети күчтүү. Кудай Таалам көрбөгөн эч нерсе жок. Пенделерге өмүр бере турган Аллах, шифа бере турган Аллах деп ошо Кудай Тааланын кудурети менен бир Алланын амыры менен келип бизден шифа таап кетип атат. Бул инибиз ошо 2007-жылы абдан катуу ооруп, оор акыбалда келген. Өзү жалгыз баса албай, бир колунан келинчеги, бир жогунан уулу жетелеп экөө келген. Диагноз ушул жүрөк оорусунан жабыр тартып келген. Өзү жалгыз баса албай калган экен. Бизге келип көрүндү, тамырын кармап диагнозун койдум. Врачтардан ар кандай назначениялар болгон экен. Операцияга чейин жүрөктөн
ушундай деген сунуштар болгон экен. Бирок бул жигит ушу Кудай таалама ишендим, мен элдик медицинага кайрылайын деп бизге келген экен. Мен тамырын кармап көрүп, диагноз коюп, анан сенин ооруңду Абдужапар Кур'ан-ы Каримдagi шифа берүүчү аяттар менен, тау илиминин касиети менен дарыласа болот деп кабыл алганмын. Бизге келип дарыланды, бир курс лечение алды. Бир курс лечениядан кийин эле өзүн жакшы сезип калды, өзү басып калды, дары чайларын ичип, ушу 1 жылга жакын бизде учетто туруп келип кетип жүрдү. 1 жылдан кийин калыс жакшы айыкты. Андан кийин ушу Кудай тааламдын кудурети менен эркек уулду болду. Сүйүнчүлөп келди. Кубанбайке, мен бул оорумдан айыкпай өлүп калам деп корктум эле. Аллах таалам биринчи оорума шифа берди, экинчи өмүрүмдү узатты, үчүнчү эркек перзент берди деп баласын көтөрүп келген. Байке, атын өзүңүз коюп бериңиз, сиздин батаңыз менен ушундай ийгиликтерге жеттим деп. Анан мен ушу Аллах тааламдын аты менен азан чакырып, уулунун атын Кубатбек коюп бергенмин. Сага кубат болсун, жөлөк болсун, сени жөлөп таяган бир акылдуу жигит болсун деп ат коюп бергенмин. Кудайга шүгүр, азыр неберебиз да балакатка жетип жигит болуп калды. Ушул жерге келгенден кийин биринчи Аллах тааламдын кудурети менен, экинчи илим, Кур'ан, баталардын жардамы менен көп ийгиликтерге, көп жакшылыкка жеттим деп ыраазычылык билдирип айтып келди. Байке, сиздин батаңызды алып оорумдан айыктым, үй алдым, мал курадым, кыз бердим күйөөгө, келин алдым деп ушундай бир жакшылыктарын абдан көп айтып келип ыраазычылыгын билдирди. Мен дагы Аллах таалама ыраазымын, мен себепкермин. Мен Аллах таалам ушул жакшылыктардын баардыгын ушул инибизге үчүн сураганмын. Аллах таалам ушу иним Абдужапарга чың ден соолук бериң, узак өмүр бериң Аллахым. Ушу балдары менен болсун, өнү өссүн. Ушу пенделериңизге кандай ырыскыларды атаган болсоңуз, ушул ырыскыларды да ушул иниме буйруп насип кылыңыз деп сурандым эле. Аллах таалама чексиз шүгүрмүн. Шүгүр деймин, биздин баталар кабыл болуп, инибиз азыр бир бактылуу, байпайган бир жакшы үй бүлө, кыргызыбыздын бир үй бүлөсү түтүн булатып жашап атат. Инибиз аман болсун, бала чакасы менен тынч болсун. Амин. Аллаху акбар.